Assalamu alaikum, урматтуу мусулман, момун мусулмандар, орозоңуздар кабыл болсун. Ва алейкум ассалам. Амин. Бардыгыңыздын Аллахым кабыл кылган болсун. Амин, амин. Каалоо тилектер экен. Дамла, аялым никеде айтылган акчаны айта берет, берсем болот дейт. Дамла, аялым никеде айтылган акчаны айта берет дейт. Демек, нике кыйылган учурда махыр белгиленген экен. Түшүнгөнүмө караганда, анда ошол махырды бериш сиздин мойнуңуздагы милдет болуп эсептелинет, ошону бериш керекпиз. Эртели кеч аны бергенге туура келет. Эгерде аялдын акысы кечтим деп койсо, анда кечип койгонго да өзүнүн акысы бар. Устаз, кызды тандаганда динине карагыла дейт го. Эгер дини бар, бирок сабатсыз жана билимге, тиричиликке тың эмес болсо, деле үйлөнө бериш керекпи? Динде, урматтуу туугандарым, ушуну деле түшүнүп алалы, динде сабаттуулук бар. Сабаттуулук бул динден сырткаркы нерсе эмес. Дини бар дегенден эми сиз ошо намаз окуйт, ахлагы жакшы дегенди туюп айтып аткандырсыз. Бирок дин ошондой эле диндин бир бөлүгү, зарыл бөлүгү сабаттуулук болуп деле эсептелет. Сабатсыздыкты деле жоюш керек. Анан эми кеңешесиз. Жакшы келиштиңер, бири-бириңизге келиштиңиздер, туугандар бардыгы эгерде ыраазы болуп аткан болсо, кеңешип, истихара намаз окуп, албетте Алла менен жакшылыгын сурап туруп, анан жүрөк каяка ийилген болсо, ошого жараша аракет кылып кете беребиз. Жакшылап караш керек. Анан ошо кыздар тарбиялаганда деле үй турмушуна, билимине дагы көңүл буруп, ошого жараша тарбиялайлы иншалла. Ассаламу алейкум, дамла, акыйкатта келечектеги жубайыбыз тагдырга жазылганда, бирок Аллах кудуреттүү зат, келечектеги жубайыбызды ушуну кыл деп дуа кылсак болобу, ушуну жакшы көрөм деп. Пайгамбарыбыз эми баягы дуа кылганда өтө майдаланмай жок да. Келин нерсени тар кылмай дагы жок, анан кийин өтө эле майдаланып кирип кетмей да жок. Алла таала кудуреттүү, баардык нерсени суранабыз. Мисалы, я Алла мага шифа бер деп дуа кылсак болот да. Анан кийин я Алла бираз өзүм муздагандай, үшүгөндөй болуп турам, анан кулагым кычышып турат, анан бутум ачышып атат деп ар бир нерсени айтмай жок. Ошо сыяктуу эле бул жерде дагы жакшы диндар, жакшы мындай маанилүү, кыска нуска кылып туруп дуа кылабыз, анан ар бир нерсесин эле сурап олтургандык бул адепсизирээк болуп калат. Ушуну диндар кылып, ушуну насип кылчы десе болот. Дамла, кыз менен үйлөнүү үчүн таанышканда эмне жөнүндө сөз болгону жакшы дейт. Кыз менен үйлөнүү үчүн таанышканда дейт. Негизинен ислам динине ачык карай турган болсок, кызды көргөнгө уруксат бар, отуруп сүйлөшкөнгө уруксат жок. Себеби аны сүйлөшүп, башка нерсе кылганга сиз аны толугу менен биле албайсыз баары бир. Сиз деле сүйлөгөндө жасалма сүйлөйсүз, ал деле жасалма сүйлөйт, жасалма жооп бересиз дегендей, алар кандай экен аялдар жакшы билет. Эң жакшы ушундай турмушка бекем бышып калган аялдарды жөнөтүш керек. Ошолор барып сүйлөшүп билсин, анан сиз аны бир көрүңүз, көрүп туруп, бири-бириңерди көрүп, мындай сырткы сулуулугуну жактырасыз, жактырбайсыз, ошону караңыздар. Махырды канча убакытка чейин бериш керек дейт. Махырдын убактысы белгиленбейт, сабакта айтып кеттик, нак берсе да болот, кийин берсе да болот депчи. Кийин дегенде бул белгиленбейт. Өзүңүздөргө жараша кандай сүйлөшсөңүздөр ошондой кете берет. Мусулман бирок намаз окубаган балага тийсе болобу дейт. Эми диндарлыгына караңыз. Өзгөчө кыздарды турмушка берүү, кыздардын турмушка чыгуусу өтө мындай кылдаттуу мамиле. Азирет Айша радиаллаху анха деле айтат эле, ан никаху риккун, никелешүү, турмушка чыгуу, кыздардын турмушка чыгуусу бул кулчулук дейт эле. Ошондуктан силердин кимиңер кызыңарды кайсыл жака кулчулукка берип атасыңар, жакшылап карагыла дейт эле. Хасан ибн Али радиаллаху анхудан деле сурап калганда, мен кызымды кимге турмушка берейин дегенде айтканда, Кудайдан корккондорго бер дегенде. Себеби Кудайдан корккон адам жакшы көрсө аны жакшы сыйлайт, жаман көрсө, эгерде жакшы көрбөйүндө жаман көрүп калган болсо, баары зулумдук кылбайт, зомбулук кылбайт деп айткан эле. Ошондуктан иншалла мындай Алладан корккон, мээримдүү, ырайымдуу, жакшы мүнөздүү адамдарга турмушка чыгыңыздар, жана ошондой эле турмушка кызыңыздарды узатыңыздар деп кетмекчибиз. Намазды окуганга иншалла дуа кылыңыз. Чоң рахмат агай, абдан сонун сабак, Алла разы болсун, амин. Эркек киши аял кишиден бир шаты өйдө турат деген туурабы дейт. Ооба, өйдө туруш керек.
ошону үйдө деле аял киши ошондой чөйрөнү тургузуш керек. Балдардын, кыздарыбызды деле ошондой тарбиялаш керекпиз. Үйдө эркек киши эркек экендигине билдирели. Ассаламу алейкум, ооз жапканда 10-15 минутта кечигип ооз жаап койсо орозо өтөбү дейт. Өтпөй калат. Эгерде кечигип дегениңиз ошо 10-15 минуттадан кийин деле тамак жеп ичкен болсоңуз, анда орозоңуз орозо болуп эсептелбей калат. Ассаламу алейкум, махырды бир буюм алып берсе болобу? Болот. Мисалы телефон же кийим алып берсе болобу? Телефон алып башыңызга бале кылбай, башка нерсе алып берсеңиз жакшы болот. Телефондон алсак эле болгон жакшыраак. Ассаламу алейкум, 4 рекет парз намазын окуп жатып, кокус 3 рекет окулуп, салават айтылып калды. Эмне кылуу керек дейт. Салават айткан болсоңуз, ошол жерден Аллахумма салли ала Мухаммад деген ушул бир сүйлөмдү толук айтып коюп туруп, анан кийин 4-рекетке турган болсоңуз, акырында сажда сахв кыласыз. Эгерде Аллахумма салли ала деп туруп эле ушу бир сүйлөм бүтө элек эгер туруп кетип калган болсоңуз, анда намазыңызды бүтүрө бересиз. Эки жолу үйлөнгөндөрдүн тагдырына кимиси жазылган болот. Жаңылыш үйлөнгөн да тагдырына жазылабы? Бардыгы тагдырда бар туугандар. Тагдырда баардык десе бар. Эки жолу турмушка чыгат деген тагдырда жазылган болот. Апам менен же эжем менен намаз окуп калсаң, кантип ниет кылуу керек жана алар имамдын кайсыл жагында туруш керек дейт. Эркек киши эгер аялдар менен намаз окуй турган болсо, эркек киши толук алдыга өтөт, аял киши толук артка өтөт. Мындай сежде кылганда бири-бирине дал келип калбаш керек. Аялдын башы эркектин бут жактарына түшпөш керек. Толук алдыга, бир сап алдыда эркек киши, аял киши аркада турат да, имамга уюдум деп, мисалы пешин намазды окуганга ниет кылдым, имамга уюдум деп ниет кылат. Эркек деле аялдарга да имам болуп атам деп ниет кылып койсо жакшы болот. Талаш тартыш бар. Апам менен же эжем менен да буну окудук. Устаз, махырдын суммасын тактап алыш шартпы? Мисалы мен мечитке же медресеге ажаткана же акыретиме жете турган сооп иш деп сурагам. Мисалы мен мечитке же медресеге ажаткана же акыретиме жете турган сооп иш деп сурагам дейт. Жакшы түшүнбөдүм бул суроону. Махырдын суммасын тактабаш керек. Махыр берем деп эле койсо, жанагындай болуп калат. Махыр мисил дедим го. Ошол кыздын жакын туугандары, кыздар канчага турмушка чыккан болсо, ошончо бериш керек болуп калат. Так атап алыш керек. Эмне, канча суммада нак берилеби же кийин берилеби. Азан айтылып жаткан кезде ооз жабылабы же азанга чейинки. Насат медиа деген предложение бар. Ошону көчүрүп алыңыздар уюлдук телефонуңуздарга. Ошол жерде багымдаттын намаздын убактысын кирүү деген учуру бар. Ошол учурга чейин жеп ичилет, ошол учурда жеп ичүү токтолот, ооз бекилет. 4:00 багымдат, 4:30 оозду багымдаттын убагына жапса болобу дейт. Ошо багымдат убактысы кирди дегенден ооз бекитилет. Мечиттердеги коюлган мисалы намаздын убактары, ал намаз окулуш үчүн коюлган да, ошону сурап атасы окшойт. Ал уже багымдаттын убактысы кирип кеткенден кийинки убакыт. Истихара намазы жөнүндө айтып бериңиз. Истихара дегени кимде ким истихара кылган болсо, ал эч качан өкүнбөйт деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. 2 рекет нафил намазга ниет кыласыз, дарат алып, кыбланы жүздөнүп, анан биринчи рекетте кул я айюхал кафирун, экинчиде кул хуаллаху ахад окусаңыз жакшы болот. Аны окугандан кийин истихаранын дуасы бар, ошо дуаны кыласыз. Аллахумма инна астагфирука би илмик ва астагфирука би кудратик деген дуа бар. Ошол дуаны окуйсуз. Эгер кыска учурлар окуса, Аллахумма хирли вахтали ва ла такилни лахтияри деген дуа бар. Намаз окуганга мүмкүнчүлүк жок, кыска учурда болсо ушул дуаны окуп коюлат. Эгер ал дуаны билбесеңиз, жазган дуа китептерде бар. Ошо дуа китептерден карап туруп окусаңыз деле, интернеттен табып, карап окусаңыз деле болот. Ошо истихара дейт. Яны Алладан жакшылыгын сурайбыз, анан жүрөгүбүз каяка огон болсо, ошол негизде кете беребиз. Анан истихара окуп туруп, анан кийин укташ керек, анан түштө сөзсүз кириш керек деген бул негизи жок сөздөр. Истихараны качан убакта окуса болот? Эң жакшы убакыты тахажжуд учурда. Үйлөнүш үчүн таанышкам, эмне жөнүндө сөз болгону жакшы дейт. Бул суроо өттү. Орозодо гусул маселеси кандай болот? Ооз жапкандан кийин уктап эрте менен ишке жөнөп жатып гусул алып койсо болобу? Азырынча намаз баштай элекмин. Аллахым сизге намаз баштоого мүмкүнчүлүк берсин. Тезден баштаганда ниетини кылыңыз иншалла. Бир дуба кылып коюңчу, эртерээк намаз баштап алайын дейт. Аллахым иншалла ниетиңиз бар экен, ниетиңизди кабыл кылган болсун. Жүрөктөн чечим чыгарсаңыз, эң оор нерсе адамга эмне? Жүрөктөн чечим жок болсо. Эң жеңил нерсе адамга эмне? Жүрөктөн чечим болсо да.
Жүрөктө чечим болбосо жерде жаткан кичинекей бир 5 граммдык мусорду көтөрүп ошону урнага салып коюшуңуз үчүн оор болот. Чечим жок болсочу түп-түз басып өтүп кете бересиз. Ошондо жүрөктөн чечим боло турган болсо эртең менен күндө 4 оор алып туруп муздак ысыкка карабастан базарда иштеш сизге жеңил болот. Жүрөктө чечим боло турган болсо. Чечим чыгарыңыз иншалла мусулманмын, дүйнө ахиретим бар, келечегим, балдарым бар деп туруп намаз баштайм деп жүрөктөн чечим чыгарсаңыз жеңил эле нерсе, эч оорчулук жок. Бир окуп көрсөңүз кандай рахат бар экендигин сезесиз. Ассаламу алейкум. Мисалы эгерде ковид болуп ооруп калса, Кудай сактасын, бирөө коронавирус болуп калды, анан дары алдында турса, дарын ичпей жүрө бербейт да турабы? Ошол сыяктуу эле намаз турат, дүйнө ахиреттин азабынан кутула турган, анан намаз окубай эле кээ бир адамдар келип калат, жин менен ооруп калдым, анан тигиндей болуп калды, сыйкырланып калды. Ай, намаз жок, анан ар кандай нерсе менен ооруйбуз да. Дары турат, дарыны колдонбойбуз да, анан кийин башка жактарга барып башыбызды оорута беребиз, кийин өтүшүп, уже двусторонний пневмония болуп кеткенден кийин анан кыйналып калабыз ананчы. Ошондон алдын ала иншалла намазга бекем бололу. Махырдын ордуна сооп иш сурагам, суммасын тактабаганбыз. Андай болбойт. Андай сооптуу иш болбойт. Эгерде бир кызмат болсо болот. Мисалы, баалана турган бир кызматты айтсаңыз, ошонун баасыны деп туруп келишим түзүлсө, махырга болот. Бирок мындай жөн эле ахиретте сооп ала турган нерселерди махыр катары кылып койсо болбойт. Сага Куран үйрөтүп берем махырыңа десе болбойт. Сиз кантип үйлөнгөнсүз дейт. Алланын тагдырына жараша үйлөнгөнбүз, алхамдулилла. Көңүл чаппай жатат, кандай кылсак болот? Үйлөнгөнгө көңүл тартпай жатат окшойт да. Көңүл тартпай жатса, истихарадан кийин анда андай нерсеге кадам койбой койгон эле жакшы. Намазга даарат алып жатып, ооздон кокустан суу кирип кетсе, ооз ачылып кетеби дейт. Эгерде даарат алып атасыз, орозо экендигиңизди билип турасыз, киргизбейм десеңиз, катачылык менен кокустан кирип кеткен болсо, оозуңуз ачылат. Бирок бир күн эле каза кылып бересиз, кафарасы жок. Атайын кылбаганыңыз үчүн бир күн эле каза кылып бересиз. Орозо экендигин унутуп калып эле даарат алып атып суу кирип кетти, кокустан же атайлап бирок орозону унутуп калсаңыз, анда оозуңуз ачылбайт. Алла разы болсун. Дамла, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам, минна ва минкум. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Устаз, багымдат намазы фаджр намазы деп аталабы, шурук намазы кандай намаз дейт. Багымдатта араб тилинде фажр деп коюлат, таң атты деген сөз. Фажр деп аталат, ооба араб тилинде. Анан шурук деген, ишрак деген намаз бар. Күн чыккандан кийин, найза бою бир аз көтөрүлгөндөн кийин окула турган намаз ишрак деп коюлат, 2 рекеттүү намаз. Күн чыкканда окула турган намаз. Орозону биринчи күнү тута албадым, канча күн тутуп берем. Эгер ниет кылбай тутпаган болсоңуз, кийин орозо айт өткөндөн кийин 1 күн тутуп берип коесуз каза ниетинде. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Убакыт эле болуп калды. Ифтарлыктарга даярданалы.